Жер ортолук деңизинин жээгинен Сауд Арабиясынын чөлдөрүнө чейин созулган жакынкы чыгыш адаттан тыш пейзаждарга жана байыркы шаарларга бай. Эң таасирдүү жаратылыш жайларынан тартып, ар бир мамлекеттин маданиятын чагылдырган уникалдуу эң кооз 14 тарыхый жерди дүйнө бойлой көрсөтүүсүндө тизмектейбиз. Өлүк деңиз Иордания, Палестина жана Израилдин ортосундагы туздуу көл. Көлдүн жээги деңиз деңгээлинен 400 метр төмөн жайгашкан. Бул планетанын эң төмөнкү кургак массасы. Өлүк деңиздин суусунда туз өтө көп болгондуктан анда сүзүү оңой жана чөкпөйсүз. Көлдүн минералдык заттарга бай кара баткагы медициналык жана сулуулук дарылоодо колдонулат. Аны жергиликтүү курорттордо жасаса болот. Деңиз көптөгөн оазистер жана тарыхый жерлери бар чөлдөр менен курчалган. Иерусалимдин чок ортосунда жайгашкан Аскадагы күмбөз ислам архитектурасынын эң белгилүү үлгүлөрүнүн бири. 7-кылымда курулган ибадаткананын планы 8 бурчтук. Белгилей кетүүчү нерсе имараттын көркүн ачкан кереметтүү алтын купол жана таң калыштуу плиткалар. Тарыхында мечит бир канча жолу калыбына келтирилген. Бүгүнкү күндө имарат аялдар мечити катары колдонулат. Эрбил чеби шаардын калган бөлүгүнөн болжол менен 30 метр бийиктикке көтөрүлгөн дөбө. Ирактын Эрбил шаарынын байыркы борбору жана дүйнөдөгү туруктуу эл байырлаган эң байыркы конуш. Чеп 102 000 чарчы метр аянтты ээлейт. Бул дөбөдө отурукташкан жердин бар экендигинин алгачкы далилдери биздин заманга чейинки 5-1000 жылдыкка таандык. Жаңы Ассирия доорунан 13-кылымдын ортосуна чейин маанилүү роль ойногон Цитадельдин аскердик мааниси монголдор басып алгандан кийин төмөндөгөн. Цитадельдин аймагында сакталып калган жалгыз диний жай ушул тапта мечит. 2007 жылдан бери Чептин аймагында күрт өкмөтү археологиялык казууларды жана калууна келтирүү иштерин жүргүзүп, аяктагандан кийин ал жерге болжол менен 50 үй бүлөнү көчүрүү пландаштырылууда. 2014 жылы 21 июнда ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Хегра же Мадайин Салих Сауд Арабиясындагы эң байыркы архитектуралык эстелик. 2000 жыл мурун ушул жерде Араб чөлүнүн ортосунда Набатей хандыгынын Хегра шаары кербен соодасынын борбору болгон. Биздин заманга чейинки 200-жылдан биздин замандын 200 жылына чейин гүлдөп турган жыпар-жыттуу заттардын, түрдүү татымдардын соодасынын борбору жана жетиштүү көлөмдө суу жана мол түшүм алуу менен Хегра чыгыштагы эң бай шаарлардын бирине айланган. Биздин замандын 2-кылымында римдиктер басып алгандан кийин Хегра Рим империясынын курамына кирген. Кургак соода жолунун ордуна деңиздин пайдаланылышы шаардын таасирин жоготкон. Мындан улам шаарга каргыш тийди деп ишенген жергиликтүү эл менен саякатчылар андан алыс болушкан. Ошондон улам да шаар калыбында сакталып калган. Мадайин Салих комплексинин аймагында биздин заманга чейинки 1-кылымга таандык 111 монументалдык асканын көрүстөндөрүн, ошондой эле мунараларды, дубалдарды, турак жайларды, храмдарды жана гидротехникалык курулуштарды көрө аласыз. Эң байыркы имараттар айкелдер жана аскаларга чегилген рельефтер менен кооздолгон. Мындан тышкары бул жерде Бабатейге чейинки мезгилге таандык 50дөн ашуун таш жазуулары сакталып калган. Жейта үңкүрү Ливандагы Нахр-эль-Калб өрөөнүндө жайгашкан. Ал бири-бирин байланыштырган 2 акетаж үңкүрүнөн турат. Үңкүрлөр укмуштуудай кооз. Жогорку үңкүрдүн узундугу 2200 метр, бирок анын 750 метр узундуктагы бир бөлүгү гана туристтер үчүн ачык. Жогорку үңкүрдө 3 зал бар. Алардын ар бири бийиктиги 100 метр же андан жогору.
Уникалдуу жер астындагы суу сактагычтар, абдан кооз жаракалар. Төмөнкү үңкүрдүн узундугу жогорку үңкүргө караганда бир топ чоң жана 6900 метрге барабар. Катардын жээгиндеги Эл Удайд булуңу жакынкы чыгыштагы уникалдуу пейзаждардын бири. Перс булуңунун түштүгүндөгү булуң. Катардын түштүк чыгышындагы Эл Вакрах муниципалитетинин ортосунда жайгашкан. Хор Эл Удайд булуңу менен узундугу 10 километрдей болгон кууш терең канал аркылуу байланышкан. Ал ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирет. Күндүз деңиз жумшак ак кум дөбөлөрдүн арасында акырын көтөрүлүп, түнкүсүн кайрадан чегинип кетет. Күндүн батышы менен пейзаж дагы укмуштуудай болуп калат. 2010-жылы Катар статистика башкармалыгы жүргүзгөн изилдөөсү булуңдун орточо тереңдиги 4 метрди түзөрүн аныктаган. Дүйнөдөгү ачык асман алдындагы музей деп аталган египеттик Луксор кооз урандыларга, мечиттерге жана храмдарга бай. Бул шаарды жакынкы чыгыштагы эң укмуштуу шаарлардын катарына кошот. Луксор Египеттин түштүгүндө, Нилдин чыгыш жээгинде жайгашкан. Шаарда 2 ири архитектуралык эстелик сакталып калган. Ал Улуу Луксор храмы жана Карнак храмы түндүктө 1,5 чакырым алыстыкта жайгашкан. Дарыянын батыш жээгинде фараондордун күмбөздөрү менен дүйнөгө белгилүү болгон падышалар өрөөнү жана Квинс өрөөнү жайгашкан. Ирандын Шираз шаарындагы Насир аль-Молк мечити татаал черепицалары жана түстүү витраждары менен белгилүү. Бул аны дүйнөдөгү эң таң калыштуу ибадатканалардын катарына кошот. Мечит 1877-1888 жылдары Каджарлар династиясынан чыккан мырза Хасан Али Насир аль-Молканын буйругу менен курулган. Экинчи аталышы Кызгылт мечит. Храмдын ичи жана тышкы элементтерин кооздогон негизги үлгү роза гүлдөрү. Набата патшалыгынын борбору Петра бир нече кылымдар бою маанилүү соода жана маданий борбор болуп келген. Бул таштак шаардын көпчүлүгү талкаланганына карабастан мүрзөлөр, храмдар жана көчөлөр абдан кооз. Шаар азыркы Иорданиянын аймагында 2 маанилүү соода жолунун кесилишинде жайгашкан. Бири Кызыл деңизди Дамаск менен, экинчиси Персия булуңун Жер ортолук деңиздин жээгиндеги Газа менен байланыштырган. 20-кылымдын аягында Петра Иорданиянын эң популярдуу жайына айланган жана 2007 жылы ал жаңы дүйнөнүн кереметтеринин бири деп таанылган. Бүгүнкү күндө Иорданияга жыл сайын 1,5 миллионго жакын туристтер келишет. Анын имараттары анын мыкты тарыхын күбөлөндүрүп турат. Туристтер 1 чакырымга созулган салкын Сик каньонун аралап өтүп, эбегейсиз зор аскадан оюп жасалган фасады менен заңгыраган имарат Эл Хазнени табышат. Бул 1-кылымдан бери сакталып калган мыкты курулуштардын бири. Каньон бара-бара кеңейип, туристтер табигый амфитеатрга туш болушат. Анын кум таш дубалдарында үңкүрлөр көп. Бирок сиздин көңүлүңүздү бурган эң негизгиси таштарга оюп жасалган сырлар. Колонна жана амфитеатр 1 жана 2 кылымдарда шаарда римдиктер болгондугун күбөлөндүрөт. Исфахандын Накшежахан аянты дүйнөдөгү эң чоң жана эң таасирдүү аянттардын бири. 17-кылымдын башында курулган. Ага Исфахан шаарынын эң кооз жана маданий маанилүү жерлери кирет. Укмуштуудай Шах мечити, Шейх Лютфилла мечити, Али Капу сарайы жана эл көп жүргөн базар.
Абу Дабидеги Шейх Зайда мечити заманбап ислам архитектурасынын керемети. Шейх Зайда мечити дүйнөдөгү эң ири 6 мечиттин бири. Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Абу Дабиде жайгашкан. Мечит 2007 жылы Рамазан айында расмий ачылган. Бул мечитке карманган динине карабай, каалоочулардын баары кирүүсүнө уруксаат берилген. Мечит бир эле учурда 40 000 адамды батыра алат. Сокотра Араб аралынан 350 километр түштүктө, Сомалинин жээгиндеги Индия океанындагы 4 аралдан жана 2 таштан турган архипелаг. Архипелагга эл жашаган 3 арал жана адам жашабаган Дарс аралы. Ошондой эле Сабуня жана Кальфираун аскалары кирет. Архипелагдын жалпы аянты 3796 чакырым квадрат. Негизинен кристалдуу тектерден турат. Дүйнөдөгү эң укмуштуу пейзаждардын айрымдарын ушул жерден көрүүгө болот. Египеттин батышында жайгашкан Ак чөл таң калыштуу кооз. Миллиондогон жылдар мурун пайда болгон кызыктуу тоо тектеринин узундугу бир нече километрге созулуп жатат. Түнкүсүн айдын жарыгы жана жылдыздар ага жер жүзүнөн жылтылдаган аппак чөлдү тартуулайт. Ак чөл Сахара чөлүнүн чыгышындагы кичинекей аймак. Анын аянты болжол менен 300 чарчы чакырым. Каирден Ак чөлгө чейинки аралык 500 километр. Миллиондогон жылдар мурун бул жер океандын түбү болгон жана Акташ деңиз микроорганизмдеринин калдыктары. Кылымдар бою шамал жана кум мурунку деңиз түбүн кандайдыр бир башка планетанын үстүңкү бетин айландырды. 2002 жылдан бери Ак чөл Египеттин улуттук паркы деп жарыяланган.